Норпресстен жаңылыктар түрмөгү салматсыздарбы? Военно Антоновкада 9 жаштагы кызга 43 жаштагы кошунасы сексуалдык ыдык көрсөтүүгө аракет кылып жүргөн. Бул маалыматты Секелектин апасы Норпресске билдирди. Анын айтымында кошунасы бир эмес бир нече ирет жалгыз бой эненин кызына сексуалдык ыдык көрсөтүүгө далалат кылган. Кызым ыйлап келди үйгө. Мени өпкүлөп атат Озман депчи. Анын кандайча өпкүлөп атат? Муш сен туура эмес түшүнүп алдың, муш керек. Десем мурундан бери эле мени өпкүлөп жүрүт деди. Анан жөн эле бетиңен өп койсо керек деп ушинтсем, жок, апа мени Озман өпкүлөп жүрөт. Мурундан ушинтип өпкүлөп аткан, анан тили менен өпкүлөп атат деп ушинтип айтты да. Анан бер жакка чыгып эле кустум деп ушинтип айтты. Кыздары менен кээде коросуна кирип ойночу. 4 баланын атасы кызындай болгон Секелекке асылат деген ой дагы келбегенин айтууда. Эненин айтымында декабрдан февраль айына чейин ыплас иштерди жасоого аракет кылып келген. Секелек апасына 43 жаштагы кишинин асылып жүргөнүн айтып берген. Аны уккан эне шектүүгө да барган. Ал бирөөнүн кызын өөп чыттап жүргөнүн моюнга алган. Бул диктофонго дагы далил катары жазылган. Бетинен өпчүмүн, ажырамда жакшы көрүлө окчакта өп койчумун. Анан караңгыда да эшикке алып чыгып анан өбөсүн да. Эшикке чыксам эшикке чыгып калды, анан өп койдум, болду ошол. Жо бетинен өппөйсүң, анан уртунан өптүм деби. Кем мында караңгыда нетип кучакта өп койсом, ошол уртуп апал болуп калыптыр, мындай өп койдум болчу. Значит, районда не берет, получается, да? Урутуна попал болуп калыптыр да. Эне фактылар менен Сокулук райондук ички иштер органдарына кайрылган. Андан бери 1,5 айдан ашык убакыт өтсө дагы ушул кезге чейин шектүүнүн статусу белгисиз. Ишти созуп келе жатышат. Кызды бир эмес 3 жолу психологиялык экспертизадан өткөрүшкөн. Секелек калп айтпайт деген жыйынтык чыккан. Кыз психологиялык травма алып ооруканага жатып чыккан. Ал ортодо шектүү ортого киши салып ишти жабуу аракетин көрүүдө. Ал тургай шектүүнүн шеринелеш кошуналары жалгыз бой энеге арызды алып кой деп кысым көрсөтүүдө. Өзүбүз келдик биз. Сен жок кылыш керек болбойт да. Сүйлөшүп бербейсизби деп бир кошунаны жибериптир, каалаганын кылып берейин депчи. Анан айттым, эже эч кандай акча бул жерде роль не играет, пусть жооп берсин деди. Эненин айтымында тергөөчү тергөөнүн купуялуулугун бузду. Кошуналарга айтты, ал тургай участкалык милиция кызматкерин мектепке чейин жиберүүдө. Кызды ыйлатып салды уже. Кыздын классташтары менен сүйлөшөм, баары билсин деп мына бул ыйлап атат уже. Шектүүгө кандай укуктук баа берилет? Норпресс бул маалыматты байма-бай чагылдырып турмакчы. Жер мафиясы менен жең ичинен сүйлөшүп алып, коррупциялык жол менен документ даярдаган мамлекеттик кызмат адамдар кармалды. Тагыраак айтканда, Ак Ордодогу жер маселеси боюнча президенттин тапшырмасынын негизинде текшерүү жүргүзүлүп, коррупция менен кылмыш иши козголду. Текшерүүдө Сокулук районундагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын кызмат адамдары жана башкалар алдамчылык жолу менен жер сатып алектенген адамдар материалдык кызыкчылыктарды көздөшүп, укукка жат туруктуу байланыш түзүшүп, Ак Ордо конушундагы жер тилкелеринин документтерин жасалмалоо менен жеке менчикке чыгарып, сатышкандыгы аныкталган. Кылмышка шектүү катары райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын мурдагы орун басары, башкармалыктын адиси, райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, аталган кызматтын мурунку картографы жана дагы бир катар жарандар кармалды. Учурда тергөө башкармалыгы тарабынан аталган кылмыш ишке тийиштүү башка тараптарды аныктоо чаралары көрүлүүдө. Мушташтан кийин депутаттык мандатын тапшырган Жаныбек Абиров жабырлануучудан анын ата-энесинен кечирим сурады. Алардын видеосу социалдык тармакка тарады. Экс-депутатка карата козголгон кылмыш иши дагы токтотулду. Сиздерден кечирим сурайбыз. Аргенсен дагы Кудай буюрса тезирээк сакайып кетти. Бирибизге бир тууган бололу, агайыны болуп, чогуу, мындан кийин дайыма мамилебиз дагы, саламыбыз дагы түз болсун. Эми Жаныбек Абировдун ордуна ким депутат болуп келет? Мына ушул суроо коомчулукта өзгөчө социалдык түйүндөрдө кызуу талкууга алынууда. Айрымдары өзүнүн жердешин, башкасы партиялашын рекламалап баштады. Ал ортодо камактагы Равшан Жээнбеков бул жолу дагы шайлоого катышам деп белсенди.
Буга чейинки добуш берүүдө дагы камакта болчу. Ошондо дагы талапкерлигин коюп, Жаныбек Абировдон кийинки орунга илинген. Анан да кызыгы эл тигиге же буга бийлик батасын бериптир. Демек депутат болот деп дагы болголоп чыгышты. Кыскасы, Бишкектин Ленин районунда өтө турган шайлоодо адаттагыдай эле элим жерим деп күйүп бышкандар жаандан кийинки козгарындай эле жайначудай. Мындан улам эл өкүлү болууга эмне мынча ашыгат деген суроо туулбай койбойт. Эгер чындап эле жүрөгү мекен деп соксо, креслого отурбай эле кызмат кылса болбойбу? Кыскасы, эл дагы асмандагы айды алып берем, майкөл сүттөр кылам деген убададан тажабады. Талапкер дагы куру сөзүн койбоду. Эмнеси болсо дагы алдыдагы добуш берүүдө шайлоочулар татыктуусуна добуш берет деп илгери үмүт аруу тилек кылалы. Бишкек кайрадан таштандыга көмүлдү. Социалдык түйүндөрдө чыгарылбай үйүлүп чачылып жаткан акыр чекирлердин сүрөттөрү, видеолору байма-бай жарыяланууда. Качан гана аны социалдык түйүндөргө чыгарып, камчылаганда гана ташып калчу болду. Мэриянын техника жетпей атат деген шылтоосунан тышкары жарандардын таштанды таштоо маданияты абалды ого бетер курчутууда. Бир мисал, түндө унаа менен мүшөктөргө толтурулган мусорду шаар ичиндеги челекке салып жаткан видео тараган. Салам алейкум. Строй мусор таштап атышат. Кыскасы, тийиштүү органдарынан тарта жөнөкөй шаар тургундарына чейин кайдыгерликтин чегине жеттик. Ал арада Акылбек Жапаров Борбор каладагы жол кыймылынын көбөйүшүнөн улам чыккан. Көйгөйлөрдү чечүүнүн бир варианты катары коомдук автобустарга туура эмес токтотулган автоунааларды жазып кала турган видеокамера орнотулушу керектигин жана анын негизинде айыппул салуу демилгесин көтөрүүдө. Бул кадам коопсуз шаар линиясы аркылуу өткөрүлүп, айдоочуларга туура эмес токтоткондугу үчүн айыппул түрүндө берилиши керек деген министрлер кабинетинин башчысы. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.